Невроз бул патологиянын коргонуу механизми. Бул адамдын жашоосунда ар кандай травмалык кырдаалдын фонунда аны жеңе билбегенде же стрессти жеңүү үчүн жетиштүү күчкө жана ресурстарга ээ болбогондуктан келип чыгат. Невроздун башталышы, агымы жана аягы бар. Ар кандай адамдын симптому ар кандай болот. Невроздун белгилери ар кандай болушу мүмкүн. Бирок көптөгөн көрүнүштөргө карабастан, бардык невроздордун окшоштуктары бар. Бул бузулуунун кайтарылышы же калыбынан келүүсү. Ошондой эле невроз бул психогендик мүнөзгө ээ. Анын себеби психикасынын өзөгүндө жатат. Жана мындан тышкары, дагы себеп адамдын физикалык абалы жашоосуна таасир этет. Бул уйкусуздук, жүрөгү ооруп баштын оорусу, дем алуунун кыйындашы. Ушул эле учурда адам реалдуу жашоодон байланышын үзбөйт. Демек бул болуп жаткан туура эмес абалын түшүнөт жана сын көз караш менен карайт. Акыркы жарым кылымда оорулардын эл аралык классификациясында невроз термини невротикалык бузулуу деген термин менен алмаштырылды. Мурда физикалык белгилер басымдуу болгон. Мисалы, ооруган адам кушеткага төбөсү жана бутунун учу менен түйүлүп жатып калчу же параличтер. Азыр невроз көбүнчө эмоционалдык жарылуу, апатия, депрессия менен сезилет. Бирок невроздун өзөгү ошол бойдон кала берди. Бул жан дүйнөдөгү ички конфликттер. Классикада невроздун 3 түрү бар. Истерикалык невроз. Мунун базасы умтулуу менен чындыктын аша чапкан талаптары. Мен каалайм, бирок укугум жок. Мен каалайм, бирок айлана чөйрө мага уруксат бербейт деген сыяктуу сезимдер. Истерикалык невроздун эмоционалдык дисбалансы. Ошондой эле көп ыйлаган же жөн эле себепсиз күлө берген абалдар. Бир мисал. Бир аялдын апасы катуу ооруп калат. Өзүнүн күнүмдүк жумушу үчүн апасын караганга убактысын кетиргиси келген эмес. Эл эмне дейт, мындайды чөйрө жаман көрөт деп эч кимге айтпай, ичинен эркин жашагысы келген. Ошентип бир канча убакыт өтөт. Бир күнү аял эртең менен оң колунун жылбай калганын сезет. Бул нерсе анын психикасы ички конфликтисине ушундай жооп бергенин түшүнсө болот. Эми аял чындап апасын карай алган эмес. Себеби бул чындыкта реалдуу шартты түзгөн. Истерикалык невроздун симптому бул конверсия. Эмоционалдык факторлор физикалык абалга таасир этет. Конверсиянын негизги белгиси бар. Булар кыймылдаткыч, сезгич жана психикалык абал. Кыймылдаткыч эки вариантта болот. Кыймыл аракет жасоого аракет кылуу же аракеттин ашыкча болушу, дененин чочуу берүүсү, нерв тиктери. Сенсордук, сезгичтин жоктугу сейрек болот, бирок бар. Истерикалык кулактын тунушу, көздүн караңгылашы же гиперсезгичтик. Кээде кичине эле нерселерди аябагандай оору сезүү болуп эсептелет. Психикалык бузулуу көп учурда акыл эстин кысылышы. Адам өзүнүн оюн бир гана нерсеге топтогондо, мисалы истерикалык талма адамды ушунчалык дүйлүктүргөн дүлөөлүк, эмоционалдык чыңалууга алып келет. Ал кыйкырып, ыйлап, чачын, кийимин жулганга чейин барат. Жерге кулап, талма болуп, таптакыр уктай албай калат. Ушундай нерселерден ал эстей албай калышы мүмкүн. Кийинкиси кыймылсыз абалда болуп эч нерсени сезбейт. Өткөн өмүрүн эстей албайт да, жашоону кайрадан баштагандай болот. Өткөн мисалдар бул невротикалык бузулуунун пайда болушунун өзгөчө учурлары. Эми өзгөчө эмес учурду карасак, азыркы мезгилде коркуу, маанайдын өзгөрүшү, сезимдердин демонстрациясы, өзгөчө кабыл ала берүү, эгоцентризм, таасирленүүчүлүк болуп мүнөздөлөт. Бул учурда адам кичинекей баланын жүрүм-турумуна окшошуп калат. Эмки невроздун тиби бул адамдын жадатма невроз абалы, өзүнүн ички дүйнөсүндөгү карама-каршылыктар. Бул болсо, мен муну каалайм, тигини каалайм деген сыяктуу, бирок аны чече албайт.
Мунун түпкүрүндө көбүнчө коркунуч, фобиялар бар. Азыркы учурда невроз обессив компульсив бузулуу деп аталат. Обессив бул күнөм саноо, жадатма ойлор, тынчсыздануу. Бул жөн гана маанисиз ойлор да болушу мүмкүн. Мисалы, кайталанма ырлар, оюна ар кандай эсеп чоттор, сандар, санай берүү же образдуу болушу мүмкүн. Мисалы, баласына залакасын тийгизип алам деген ойлор, адамды темир жолго түртүп жиберүү сыяктуу ойлор. Мындай ойлор адамды каптап алат да, жана бул ойлордон чыгуу өтө кыйын болуп калат. Мунун артынан көпчүлүк учурда компульсия башталат. Бул ар кандай ырым-жырым, ритуал кыймыл-аракеттер. Бул нерсени адам алдын ала сактануу иретинде жасай баштайт. Машина коюп кетпесин деп, кырсыктан сактаныш үчүн, үйдү үч айлануу, жарака жактан баспоо же колун тынымсыз жууй берүү. Бул невроздун бузулуу абалындагы көрүнүштөр. Кийинки тип невротикалык невроз. Мунун түпкүрү өзүнө өзү болгон талаптар. Мен каалайм, бирок психологиялык мүмкүнчүлүгүм жок. Неврастения нервтин жукалыгын түшүндүрөт. Бул көбүнчө психикалык жана физикалык чарчоо менен аныкталат. Адам өтө тез алы кетип чарчайт. Уйкунун жоголушу, туюм сезимдин төмөндөшү жана тунук түшүнүктүн жоголушу болуп эсептелет. Бул чарчоолор эс алгандан кийин дагы жеңилдебейт. Адамдын ою чачыраңдуу болуп, айта турган сөзүн жана маанисин жоготот. Мындай невроздогу адамдар бардык жерде биринчи болгусу келет да, өзүнө болгон катуу талапты токтото албайт. Мындай адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, күчүн адекваттуу түшүнө албайт. Бул невроз адамда өтө көп убакыт, жай, акырындык менен өрчүй берет. Мындай нерсе бир моментте көп факторлордун таасири тийгенинен келип чыгат. Ушундай көрүнүштөр азыркы мезгилде өтө көп күч алууда. Айтып кетсек, биринчилерден болуп депрессия, алдын кетиши, уйкусуздук, коркунучтар, жаман ойлор стресс болуп саналат. Ошону менен бирге депрессия маска жашыруун сыяктуу болуп калды. Эгерде мурда депрессияда адам тура албай жатып калса, азыр ал адам жумушка бара берет. Башкалар менен коммуникацияда болот. Ал адамдын кыйын абалда экенин сезүү оңой эмес. Өзүңүздөгү неврозду сезүү көп учурларда мүмкүн эмес. Себеби ал өтө жай, көп убакыт өрчүйт. Бул нерсени өз алдынча диагноз коюу кыйын. Анын өтө көп чагылдыруусу, көрүнүшү бар. Эгер сиз өзүңүздө бул невроз бар экенин күнөм санасаңыз, сөзсүз специалисттерге кайрылыңыз. Эгер бул информация сизге пайдалуу болсо, анда сиз ушул каналга жазылып, лайк коюп койсоңуздар, мен сиздерге ыраазычылыгымды билгизем. Невроз боюнча оюңузду комментарийга жазып кетиңиз. Сак саламатта болуңуз.